мисалы ушундай эле статья менен Талант Мамытов, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев 1,5 жыл отуруп эле чыгып кетишкен да. Отурган мөөнөтү менен. Бирок алардыкы деле ушу бизнес статья 12 жылдан кем эмес болчу. Демек, жаңы сиз санап өткөн адамдар бийлик менен соодалашып, эркиндикке чыгып алды деген сөздү айткыңыз келип атат. Сөзсүз түрдө. 12 жылдан 20 жылга чейин статьяң болуп атса, 1,5 жылда чыгып атсаң, бул көрүнүп эле турат. Сөзсүз бул соодалашкан. Эмнеге макул болгон алар соодалашканда? Мисалы, Атамбаевдин жакшы жактарын айтышты, чыгып алып айтышты дагы. Атамбаев мына биз 12 жылга кетмек элек, 1,5 жылда чыгарды деди. Ал айкөл киши дешти. Вот ошол сөздөрдү айт деди. Ал чыгып алып айтышты. Биз баарыбыз кулагыбыз менен угуп жүрбөйбүзбү? Кийин саясатка аралашасыңар деген болушу мүмкүн. Кийин саясатка 15-жыл катышышты турабы ал кишилер? Ушундай соодалашуунун варианттары көп да. Мисалы башка жолдор менен деле алардын эркиндикке чыгып кетүүгө болгон аракеттери бар беле негизи соодалашпай? Түрмөдө эки эле жол да, соодалашыш керек. Дагы бир жолу бар, жинди болуп чыгыш керек. Жинди болуп психбольница аркылуу чыккан. Ошондой шарт бар. Кыргыз саясатчы түрмөгө түшүп чыккан саясатчылардан үчөөбүз гана биз макул болбодук түрмөнүн режимине, каралады немесине. Бул Текебаев болду. Кадыров үчөөбүз болдук. Бир гана Кыргызстан түрмөлөрдүн баары каралардын мыйзамы менен иштейт. Бул кимге керек? Бул Бакиевке керек болгон. Бул Атамбаевке керек болгон. Балким Сооронбай Жээнбеков керек эмес болсо дагы анын жанындагы Райымга, анын саясатын жүргүзгөн жакындарына керек болгон. Абал азыр өзгөрдүбү? Азыр өзгөргөн жок абал. Дал ошондой уланып атат. Күтүп атышат. Мындан да жакшы болот деп. Себеби биздин киши барып отуруп калды депчи. Биздин кишиден ким? Ошолордун мыйзамын тааныган, ошолордун сыйында жүргөн, ошолор менен сыйлашкан кишилер да.